Сандан сапатқа туғандар. Ассаламу алейкум ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Абердин аңгус букаларын көрсөтүп беребиз туғандар. Моундай көп санда эч жерде мына 26-жылдан бери мен букалар тарта элек болчумун. Бирден экиден чыгып аткан, көбүнчө уйлар болуп аткан, бирок букалар чыга элек болчу. Букалардын дагы моундай породистылары чыга элек болчу, билесиздер. Нени айтайын дейм туғандар. Сандан сапатқа моундай жакшы букаларды уруктукка алып калыңыздар. Мен азыр Чүй боорундамын. Дарегин так түшүндүрүп берейин сиздерге. Чүй облусу немедем туғандар. Кордайды билесиздер, Бишкек менен Кордай бар го, ошонун ортосунда Ленинский деген айыл бар. Ленинскийде туғандар. Белгилүү бир сарайда 16 баш Абердин аңгус букалары сатыкка чыкты. Мен азыр ичине аралап кирип көрсөтөмүн. Жакшылап эс айтып берген маалыматты мен силерге жеткизип берейин. Не дейт эми бука, машалла. Анан булардын азыр жашы эң табында турган убак экен да. Мына бука эмне дейт, көрдүңүздөрбү? Үстүнө чаң деме кылып алыптыр. Кана бир четте маалыматты берип баштайын анда. 16 баштын 3 башы 2 жашар, 13 баш 3 жашар. Кыскасы 2 тиш 4 тиш букалар экен. Жашы боюнча 13 баш 3 жашар, 3 башы 2 жашар туғандар. Мына ушундай, мына кичирээктери кыскасы 2 жаштык букалар экен да. Кана мени карагылачы букалар. Эми бааларына келе турган болсок, дүңүнө бөлүнүп сатылбайт. Дүңүнө 280 миң сомдон кеми бар деп айтып атат. Кана анда эмесе ушуну көрүңүздөр, уруктукка алып көрүңүздөр, же ат корумга багып көрөсүздөр. Кыскасы мына 2 жашарлар. Көрдүңүздөр мына. Бир аз кичирээктер мына. Жана мага бир экөөсүн көрсөттү эле. 3 баш ушундай экен да, көрдүңүздөр мына экөө турат. Ана мына жаш көрдүңүздөрбү? Калгандары крупный букалар, Могу гиганттарды караңыздарчы. 580-560 килограмм азыр живой вес чыгат деп айтты да. Анан булар хадяк экен. Хадяк эмне жалпак тил менен десем, кыскасы ат корумда турбаган букалар, бош жүргөн букалар деп айтты. Бул жана уруктукка кое тургандарга өтө выгодный дейт. Кана анда эмесе кошумча суроолор болсо эсине чалып сурайсыздар. Дареги Ленинский деген айылда, бул Бишкек менен Кордайдын ортосунда болуп калат тугандар. Бул жер Аламүдүн району. Кыскасы Дордой базардан Кордайга карап түшүп келе жатканда Ленинский деген айылда. Дареги так ушундай. Билбегендерге. Дагы кошумча маалыматтарды айта турган болсок, Албен, Ивермек сайылган дейт. Анан кийин яшурга каршы вакцина алынган дейт тугандар. Кыскасы азыр мына көзү ооруп, шилекей агып, яшур болуп турган жери жок экен. Анан Кыргызстанда жүргөнү өтө көп болду дейт. Кыскасы бул жак адаптация болгон хадяктар дейт. Мына дене баштары таптаза, эч жери кырылып сүрүлгөн эмес. Мына өтө эттүү эмес, бирок породага аябай жарай турган букалар. Кана кошумча суроолор болсо кел ээсине сураңыздар. Бирок 16 баш подряд мындай бырагы жок, жакшы букалар өтө көптөн бери мен тарта элек болчумун. Бир партия келип туруп уруп калыңыздар, тугандар. Машалла, мына не дейт, моундайларды уйларга коюш керек да мына букаларды.